Салам достор, мен Нарима. Мен деген отпуска кеткен себебинен деген сиздерге көптөгөн видеолорду тартып алган жокмун. Бирок бүгүн деген сиздер күткөн тема жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Бул туристический виза. Туристический виза менен Америкага кандай болот, кандай шарттар бар, кандай жумуштарда иштесе болот. Жана деген негизи эле ошо туристический виза эмне жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе визаны деген ар бир адам эле ала берсе болот деп агентство сизге 100% виза алып берем деп 100% кепилдик алып берет. Визанын стоимости бул деген өзүнүн визаны ошо паспортуга коюп беребиз деген алдында күтүп турганда эле охраналар турат, чоң мындай өзүнчө эле бир башкача да, как будто мындай түрмө сыяктуу. Биринчи эле айтып кете турган нерсе бул бүт СНГде жашаган өлкөлөрдүн баары, Россия жана башка өлкөлөрдүн баары деген Америкага кириш үчүн виза алыш керек. Кандайдыр бир виза алыш керек. Эң биринчи эле визалардын эң биринчи жана эң жөнөкөй бул деген мен айткандай эле green card визасы, то есть деген бул green card'аны анкетаны толтуруп октябрь айында, май айында анын жыйынтыгын күтүп, ошонун эсебинде деген виза алып, анан кийин Америкага келүү болуп эсептелет. Бул эң оңой жана эң жөнөкөй визалардын бири деп айтсам болот. Бирок деген бул лотерея түрүндө болот. Аны деген анкетаңыз сиз утабы же утпайбы аны билбейсиз. Ошондуктан андан башка дагы Америкага келгенге, конечно же, жолдор бар. Бирден бир келүү жолдорунун бири болсо бул деген туристический виза болуп саналат. Ошол туристический виза эмне экенин, жана аны кантип алат экенин, эмне кылып алат, бияка келгенде кантип жумуш таап кетет, эмне мүмкүнчүлүктөрдү берет ал виза, ошол жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Бул туристический визаны деген ар бир адам эле ала берсе болот деп айтмакчымын. Бирок деген бул туристический виза өзүнүн эле аты айтып тургандай, сиз өзүңүздү турист катары көргөзө алышыңыз керек. Бул визага эч кандай ограничение жок. 18 жаштан баштап 90 жашка чейин эле адамдар бул визага тапшырып, анан кийин алса болот. Биринчи эң негизги, эң жөнөкөй аныктамасы туристический визаны сиз өзүңүздү турист катары же бул Америкага кандайдыр бир себептерден келаткан адам катары көргөзүшүңүз керек. Туристический виза өзүнүн эле аты айтып тургандай, бул турист катары же болбосо кандайдыр бир гостевой визанын баары ушул туристический виза болуп эсептелинет. То есть ушул Америка Кошмо Штатына деген сиз кандайдыр бир убакытка келип, анан кийин кете турганыңызды көргөзүш керек. Көптөгөн адамдар сурайт, бул туристический виза менен келип калып калса эмне болот, кандай болот депчи. Ошол жөнүндө дагы мен сиздерге ушул видеонун аралыгында айтып кетмекчимин. Биринчи эле бул туристический визага тапшырыш үчүн деген сиз көптөгөн нерселерди өзүңүз эске алышыңыз керек. Биринчи нерсеси бул деген сиз өзүңүздү турист катары көргөзө аласызбы же көргөзө албайсызбы. Эгер сиздин паспортуңузда башка өлкөлөргө эч кандай виза жок болсо, сиздин жашыңыз 18-те же 25-те же 30-га чейин болсо, анан кийин сиз өзүм турист катары барам деп көргөзсөңүз, чоң кодуңуз жок болсо, анда сиз бул визага тапшырган күндө дагы сиз отказ алып калышыңыз мүмкүн. Анткени деген сиз өзүңүздүн аныктамаларыңызда ишиңиз жок, сиз студентсиз, сиз деген башка өлкөлөргө чыгып көргөн эмессиз, үй бүлөңүз жок болгон критериялар сизде бар болсо, анда деген бул кандайдыр бир 20% бар десем болот сизге визага одобрение бериши, бирок деген 80% бул деген сиздин визаңызга отказ болушу мүмкүн. Эми давайте негизи туристический визага кириш үчүн эмнелер керек, жана агентстволор үчүн эмнелер важный деп айтып кетмекчимин. Любой эле жерге агентстволорго барсаңыз, сиздерге ар кандай өздөрү таап беришет, ойлоп беришет, эмне кылып сиз туристический визага катталсаңыз болот экенин. Бирок бул жерден бир нерсени айтып коеюн дегем, агентство сизге 100% виза алып берем деп 100% кепилдик бере албайт. Эгер сиз агентствого барган күндө сизге 100% биз сага виза алып беребиз, туристический Америкага киргизип кое алабыз деген нерселерди уксаңыз, анда деген ал компаниядан кетип калышыңызды суранам. Анткени 100% кепилдик эч ким
бере албайт. Сиз виза аласызбы же албайсызбы? Анткени сиз деген мен отуруп сүйлөп атканда эле сиздин алдыңызда офицер отурат, ал американец болот, орусча же кыргызча сүйлөй ала турган. Анан кийин ошол сизден сурап билет да, сенин максатың эмне Америкага бараткан, канча убакытта келесиң, эмне иш кыласың деген суроолорду берет. Ошол суроолорго сиз так даана жооп бере алган болсоңуз, анан кийин анын оюнун ошол алар деген офицерлер көбүнчө психолог болушат. Сиз туура айтып атасызбы, туура эмес айтып атасызбы, алдап атасызбы, алдаган жоксузбу, ошонун баарын билип турушат. Ошол себептен деген эгер сиз алдабай туура айтып, жана өзүңүздүн оюңузду так даана билдире алсаңыз, сизге деген виза берет. Ал эми болсо, эгер сүрдөп кетип, бир нерселерди туура эмес айтып алсаңыз, анда сизге виза бербей коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул виза алыш сиздин гана колуңузда демекчимин. Эгер сиз деген бир нерсени айтып же туура эмес кылып койгон болсоңуз, сизге эч кандай агентство дагы сиздин акчаңызды кайтарып бербейт, сизге да жардам бере албайт, анткени алар эч кандай сүйлөшүп кое албайт. Америкада айткым келет, эч кандай коррупция жок. Ошондуктан ар бир адам өзү үчүн гана күрөшүш керек. Өзү бүт нерселерди өзү үчүн кылыш керек. Информацияларды табыш керек. Кантип эмне кылса болот экен. Ачык информация, көптөгөн информация бар. YouTube'да эле ар кандай виза өтүштүн чын айтып айтканда бунун баары орус тилинде. Ошондуктан көптөгөн орус тилинде информациялар көп. Кантип ким посольстводо өткөн, кандай суроолорду берген, ошолор жөнүндө деген видеолорду изучать этип, өзүн даярлап, өзүн морально, психологически даярлап кирген адам гана жакшы 100%-нын интервьюсун өтө алат десем болот. Ал эми даярланбай эле, ой мага берип коет деп барган киши деген өтпөй калышы мүмкүн. Посольствонун алдында күтүп турганда эле охраналар турат, чоң-чоң мындай өзүнчө эле башкача да, как будто мындай түрмө сыяктуу кирип бараткандай болосуң биринчи. Анткени монтип контролдон өтөсүң, сумкаларың баарын ошол жерге калтырасың. Эч кандай сумка, телефон аяк жака өткөрбөйт ичине. Анан барганда дагы көптөгөн адамдардын мындай волноваться этип күтүп атканын көрөсүң, аны көрүп өзүң дагы волноваться этесиң. Ошондуктан деген ушундай ситуацияларга кабыласыздар. Ошондуктан сиз деген өзүңүз биринчи даярлашыңыз керек. Эми деген виза алыш үчүн эмнелер керек деген темага сүйлөшсөк. Визанын стоимости бул деген өзүнүн визаны ошол паспортуга коюп беребиз деген акысы эле бул $160. Аны деген посольствого төлөйсүз, посольствого андан башка эч нерсе төлөбөйсүз. Бирок бул документтерди подготовка кылган, бул отдельная история деп айтсам болот. Негизи эле тур визага сиз кириш үчүн деген сиздин деген счетуңузда $5000 өйдө акча болуш керек. Андан кийин сиздин зарплатаңыз жөнүндө дагы кагаз алып келесиз, справка. Ал да деген где-то бир 15.000-ден 30.000-ге чейин айлык акы бир айда алам деген ошондой айлык акы болушу керек. Негизи 20.000-ден 30.000-ге чейин болсо ушул жакшы айлык акы көргөзгүч болуп эсептелинет. Анан көбүнчө учурларда деген семьялары барларга жакшы берилет виза. Андан кийин деген эми сиздин деген негизи кандай мотив менен келатасыз бул жерге, ушунусу да каралат да. Сиз жөн эле турист катары келатасызбы же болбосо бир кээ бирде конференцияларга келишет, кандайдыр бир дагы башка иш чараларга келатасызбы, ошонун баарын ойлонуп анан кийин киришиңиз керек. Бул виза Америкага негизи виза алыш деген бул бир жолудан болуш керек. То есть деген эгер бир жолудан сиз ой мен жөн эле алып алам деп барып эле кайдыгер карап эле барып анан кийин өтпөй калсаңыз, экинчи жолу виза алган бул өтө кыйын. Экинчи жолудан да отказ болот, үчүнчү жолудан да отказ болот, төртүнчү жолудан отказ болот. Негизи ушинтип эгер эч кандай нерсеңиз мындай бизнес ачып эле аябай акча каражат жакшы таап кетип, ошондой нерселер болуп өзгөрүп кетпесе, эгерде деген сиз биринчи визага катталгандан баштап кийинки отказ алып калып экинчи жолу эле ошондой кагаздарыңыз менен кире берсеңиз, экинчи жолу деле отказ аласыз, үчүнчү жолу деле отказ аласыз. Ошондуктан биринчи жолудан Америкага негизи эле визаны биринчи жолудан отказ албай алганга аракеттениш керек. Ошондуктан менин айтаарым, мен өзүм дагы туристический виза алгам. Ошондуктан деген сиздерге айтаарым, бул визага деген жазылып коюш, анан кийин $160 барып эле төлөп коюш, эптеп эле өтүп коюш, бул бир история. Ал эми
ошого готовить этип, өзүңдү морально готовить этип, ошого деген 1,5 жыл, 2 жыл готовить эткендер бар да. Ошо, например, деген ошо банковский счет история кылып 6 ай сайын, 6 айда же 1 жылдын ичинде деген ошо өзүнүн счетуна 20 000 сомдон дайыма вкладывать этип, бир кандайдыр бир числодо ошону көргөзүп, анан кийин жанагы бизнестери бар болсо же мал чарбачылыгы бар болсо, ошол жөнүндө дагы информацияларды алып келип айыл өкмөтүнөн ошону көргөзүп, же дагы бир ЧП ачып, ошого налог төлөп менин ЧПым иштеп атат деп көргөзүп, ушундай документтерди жасаш деген бул көпкө созула турган нерсе болуп эсептелинет. Бирок бул документтер аябай важный. Сиздер ойлобоңуздар, Нарима отуруп алып эле бир нерсени айтып атат, ой бул эптеп эле кирсек эле виза алып эле чыга беребиз деп. Жок, достор, андай эмес. Эгер ошондой оңой болсо, эгер ошондой оңой гана жолдору болсо, мен деген ушул жерде сүйлөп сиздерге баарын түшүндүрүп отурмак эмесмин. Ошондуктан буга кайдыгер карабай, эгер чын эле сиздин ушул мечтаңыз болсо, Америкага келип жакшы жашап кетиш, же өзүңүздүн кандайдыр бир мечталарыңызды аткарып, мен айткандай Америка бул деген страна возможностей любой адамга. Ошондуктан өзүңүздүн возможностуңузду текшерип, же болбосо ошону канааттандырам десеңиз, сиздин ушул нерсеңердин баарын эске алып коюшуңузду суранам. Мен деген туристический виза жөнүндө сиздерге так толук маалымат бердим деп ойлойм. Кийинки тема болсо, бул деген туристический виза менен Америкага келгенде кандай иштегенге шарттар бар, эмне кылыш керек, эмнени эске алыш керек жөнүндө толук так маалымат бермекчимин. Андыктан эгерде сиздердин досторуңуз интервьюга готовить этип, же болбосо ошо Америка жөнүндө кандайдыр бир кеп кылып турган болсо, ошол досторуңуздарга жиберип, бул видео менен бөлүшүп коюуну жана кандайдыр бир моменттерди эске алыңыздарды унутпаңыздар. Бул видеого класс базыңыздар, жана деген күтөбүз деген сөздү калтырып койсоңуз аябай ыраазычылыгымды билдирем. Андан башка дагы бир суроо пайда болушу мүмкүн сиздерде, достор. Эми ушунча акча коротуп Америкага келгенден кийин ал акча оправдывать этеби, же ал акчаны толугу менен восстанавливать эте алабызбы деген суроо келиши мүмкүн. Бул суроого мен деген кийинки видеодон сиздерге баарын айтып түшүндүрмөкчүмүн. Ошондуктан видеого класс базыңыздар, дагы эмки видеоду күтөбүз деп жазып койсоңуздар, мен сиздерге аябай ыраазычылыгымды билдирем. Анда эмесе эмки видеодон жолугушканча.